Qaysi bir alım je qarılardan birin jamandagan adamdın uruğundan alım çıkpayt degen hadis barбы deydi. Ulamalar şunu aytışat. Biz kandaydır bir iş jasamak bolsok Rasulullah'tın tariqatından çıkpayбыз. Бүгүнкү күндө динди саясатка аралашпаш керек дешет. Бирок Расулуллах кайсы бир коомго же падышаларга даават кылып жатканда силердин алып барып жаткан саясатыңар туура эмес, ыйман келтирип менер чигиле деген ушундай кылгандыгы Расулуллах саясатка аралашканы болуп эсептелет го дейт. Эмне үчүн силер динди саясатка аралаштырбайсыңар дейт. Мен айттым бул боюнча. Аралаштырбайбыз дегенче кур сасып кеттир просто. Ошон үчүн аралашпай атабыз. Бизге таза саясат керек деп айтып атабыз. Эч ким аралаштырбайбыз деген жери жок тууганым. Болгону туура саясат болуш керек. Үйлөнүш кандай адамга важип? Мен үйлөнөйүн десем, жекече тамым жок, кандай болот? Акваритель жашай бер. Карыз алып катын ал, катын жеңге калат, карыздан кутуласың. Сим картада Мегакомдо карыз берет, 100 сом берсе 110 сом калып алат, ушу болот. Анткени нак берсең мынча пул, насие берсең мынча пул деген сөз. Менин китебим бар. Таксырым, китеп сатам ким алат, китеп сатам ким алат. Таксыр айттыңыз, таксырым канча пул? Нак берсең 10 сом, насие берсең 12 сом деп айтам. Азыр аласың 10 сом бер деп айтам. Эртеңби? Майли, анда 12 сомго ал деп айтам. Түшүндүңбү? Мына ошондой. Сен ого насие алып атасың, ошондой сөз. Адамдардын кылып аткан ишин дарыл арамга чыгара бербе. Салып көр, бу бапка салып көр, болбосо бияка салып көр, бияка салып көр. Такыр түшпөй калса анан туура эмес деп айт да. Анан бисмилла дегенде эле туура эмес дей берсең, жанагыдай бол туура эмес болуп калат тууганым. Сен алым катарында, муфтий катарында ошол адамдын кылып аткан ишин туурабы деп динге салып тууралап көр. Туура болбой калсаң айт туура эмес экен деп. Анан туура эмес деп айтып туура чыгып калып уят болуп жүргөндө жаманы жок. Парыз намазды окуганда имам Фатиханы окуп бүткөндөн кийин амин иштен айтылабы же чыгар? Иштен айтылат. Сырттан айткан макруh. Далилдери интернетте сабак айткан, ошондон карап алсаң болот, эгер далилге кызыксаң. Бирок жок ушундай кыйкырып амин дегени макруh. Намазда кол көтөрүп окугандары муттафакун алейхи мени болгон хадистерде келет. Ким пайгамбар алейхиссалам сүннөтүн мансух кылган кайсыл алым дейт. Алымдар мансух кыла албайт, пайгамбар өзү сахих хадистерде мансух кылган. Эмнеге колуңарды көтөрүп окуп атасыңар, колуңарды көтөрбөй окугула, колуңарды түшүргүлө, тынчтангыла деп пайгамбар өзү айткан. Бул да айтылган, ошол биздин Мишкаттагы сабагыбызда Насат медиада бар. Бир 6 саат уксаңыз түшүнүп аласыз маселени. Манас айтуу болобу, төкмөлүк комуз болобу дейт. Манас айткан болот, зыяны тийбейт. Төкмөлүк дагы жакшы. Төкмөлүк деген бул арабтарда деле бар, азырга чейин айтып төгүп беришет. Анан комуз маселеси боюнча эми аны ошол айткандар айтып атат, анан дегендер деп атат тууганым. Аны көп деле мындай бир четке кагып же болбосо бир неке деп айтып бериш, кээ бир нерсеге жооп бериш эртелик кылат. Балким ар нерсе өз убагында жооп берилет.